Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар, арбаңыздар. Рамазан айын кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Чындыгында бул Рамазан айы керемет өтүп жатат. Анткени күн өтө ысык эмес, күн салкын. Анан орозо кармаган мындай жаш бөбөктөрдөн баштап улуу аталарга чейин кармаган ушундай кайсыл ифтарлыктарга, оозачарларга барып калганда ошолордун дубасын көрүп аябай бир өзгөчө бир сезимдер, ойлор келип, сүйүнүп, мамлекетибизге мындай салым кошуп аткан, мамлекет үчүн дуа кылып аткан, жада калса жаш муундардан баштап аксакал аталарга чейин көп экен деп чындыгында баягындай учубуз куру эмес экен деп ойлонуп каласың. Урматтуу мекендештер, биз Бишкек шаарындабыз, Бишкек жергесиндебиз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Чындыгында мен ар бир эфиримде айтып келатам. Рамазанга жетпей калган канчалаган мекендештерибиз, бир туугандарыбыз, жакындарыбызды жоготуп алдык чындыгындачы. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Ушул Рамазан айына аман эсен жетип, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн элге кызмат кылып, ушул иштерге Аллах Таалам себепкер кылып атканына, мынтип тилибиз шакылдап сүйлөп атканына, көзүбүз көрүп атканына, бутубуз басып атканына, канчалаган элдин астына келип, ушул муктаж болгон мекендештерибиздин тагдырын сиздерге жеткирип атканына шүгүрлөр болсун. Бул да болсо бир Алла Тааланын буйругу менен баардыгы. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз бүгүн албетте ушу Рамазан айында биздин ушул Дайым Ак Ниет Аманат коомдук фондунун эстен кеткис, эсте калган ар бир каармандары, ар бир бейтаптарын дайым Рамазан айында зыярат кылып келебиз. Албетте кайсыл жерде болсун, мисалы Баткенде болсо Баткен, Ош, же болбосо Бишкек, же болбосо Нарын, Ысык көл, алыбыз, бутубуз кайсыл жерге жетсе ошол жерге чейин барып зыярат кылып келебиз. Мына бүгүн дагы биздин сүйүктүү эжекебиз Зулфия эжеден зыярат кылып келип, сурап, акыбалын сурап турган чагыбыз, урматтуу мекендештер. Албетте Зулфия эжени баардыгыңыздар билесиздер, тааныйсыздар. Мен көп мекендештерибизге, көп дени соо мүмкүнчүлүгү бар инсандарга ушул Зулфия эжени мисал келтирип айтып келем да. Ушул эжебиз өзү бизге жардам сурап кайрылып аптыр. Ушул эжебиз мына азыркы учурда кулагы 100% укпаса дагы, бир 30-40% угуп калса дагы, азыркы учурда жашоо турмушунда өйдө ылдый, ысык, суук болот эмеспи? Мына ушул учурларда деле бизге ушундай болуп атат медер деп бир кайгысын айтып кайрылып аптыр чындыгындачы. Баардыгына мындай тишин тиштеп, баягындай ичине жутуп, кыйналса дагы сабыр кылып, Алладан үмүтүн үзбөй, күтүп, дуасын кылып турат экен. Мына Аллах Таалам себепкер кылып, жакшы инсандарды жөнөтүп, биз аркылуу сиздерге жеткирип, көптөгөн маселелерине ушундай бир себепкер болуп атат. Жаркын эже, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жаркын эжени жакшы тааныйсыздар. Жаркын эжекебиз өзү 40тан өтүп калган, бирок көрүнүшү 18 жаштагыдай тыпылдап шыпылдап ушул Зулфия эжеден кабар алып, кызмат кылып, өзүнүн бир чакан машинасы бар, чакан эле эмес, азыр фит машина менен тирлик кылып, балдарын багып, балдарым болгондо да кайсыл жерде окуп жатасыз? Италияда. Италияда окуп атат эжебиздин балдары. Мына ошол Италияда окуп аткан балдарда Кудай бурса жакшы билим алып келген болсо, мамлекетибиз үчүн чындыгында кызмат кыла турган, алдыда келечекти бир түзө турган балдарды, мындай айтканда, түптөп атат да бул эжекебиз. Бир эле бул Зулфия эженин бир эле өзүнүн жанын багпастан Кыргызстандын келечегин куруп атат чындыгында. Ушул эжебиздин өмүрү узун болсун. Кантип атасыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы отурасызбы? Жакшыбыз. Зулфия эжеден кантип атасыз? Кабар алып, Келип кетип, телефондо сурашып, сүйлөшүп, кандай кылып атасыз? көпкө сурашпай калганда сагынышып, микрофон жакыныраак алып алыңыз өзүңүзгө. Сагынышып каласыз. Сагынышып келип кетем, болбосо телефон аркылуу сүйлөшүп турабыз. Зулфия эжени сурап, баягы радио угармандар сурап, сиз аркылуу сизден көп сурагандар көппү? Менден Эми бизден албетте баягы тааныбаган инсандар көп сурайт, бирок баягы WhatsApp'тан эски жазышат. тааныштары сурайбы? WhatsApp'тан жазышат, сурашат. Биринчи эле кандайсың деп туруп эле, Зульфия кандай жүрөт, жакшы жүрөбү деп сурашат. Сизден мурда Зулфия Менин эжени акыбалыма караганда Зульфиянын акыбалын жакшы сурашат. Баарына Алла ыраазы болсун. Жакшы. Зулфия эже, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Шүгүр. Орозолор кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Орозо кармап атасызбы? Ооба. Машалла.
Алла разы болсын, эжекебиз караңыздарчы. Былтыры орозо кармадыңыз беле былтыры? Быйыл биринчи жолу жашоомдо биринчи жолу орозо туттум. Машалла. Караңыздарчы, урматтуу мекендештер, сиздер бул эженин бир эле ушу кулагынын угушуна эле эмес, моминтип мына көрдүңүздөр. Көрүнүп турат баардыгы. Мисалы, жолдукка түшүшүнө, ушул жашоосуна, азыркы учурда намаз окуп атат, намаз окушуна, жада калса мына азыр ушул парыз болгон орозосун кармап атканына сиздер себепкер болдуңуздар. Жалпы эл чындыгындачы, эл жакшылары, албетте экран аркасындагы бир туугандар, көптөгөндөр себепкер болду. Алла разы болсун. Чындыгында бул эженин жашоосу 100 эле эмес, 200% мындай өзгөрүш болду да. Бул кулагында эле эмес, негизги жашоосунда да өзгөрүү болду. Чындыгында бул эже көптөгөн жакшылыктарды, төрдүн көркүн, ушундай бир сый урматта жүрө турган чындыгында убакыт келди да эжеке. Канчалаган кыйынчылыктарды көрдү. Мисалы, атанын кадырын билген, апанын кадырын билген, ушул ата-энесинен айрылып калган. Эми кыскасы бардык жашоо, турмуш, өйдө ылдый, ысык суу бардыгын кадырын билген, жалгыздыктын кадырын билген бул эжеке чындыгында бардыгын башынан өткөрдү да. Бардыгын билип турат. Зулфия эже, Ооба. кантип атасыз анан, кыйналбай атасызбы? Жок. Ден соолук жакшыбы? Жакшы шүгүр. Кулак кандай, кулак? Кулак. Сонун жакшы угуп атам. Угуп атабы? Угуп атам. Угуш кандай, жылыш барбы? Жылыш бар. Өткөнкүдөн дагы кичине жылыш болуп атабы? Ооба. Машалла. Намаздар кантип атат эжеке? Намаздар окулуп атат. Машалла. Орозодо кантип атат? Жашооңузда биринчи жолу орозо кармап атсаңыз, кыйналбай атасызбы? Жок, кыйналган жокмун. Кыйналган жоксузбу? Жеңил эле. Эми мурда орозого чейин буга чейин меники мындай графигим ненормированный болчу да, жесем жейм, жебесем жебейм, түнкүсүн жеп, күндүз уктап. Так что мындай ошол учурда деле мындай айтсам орозо деле болчу да. Так что азыр мындай биринчи күндө мен бир аз баш ооруп мындай эме болду, андан кийин жакшы эле, кыйналган жокмун, баары жакшы. Машалла. Ден соолук жакшы элеби? Жакшы. Жашоо, турмуш кантип атат? Кыйналбай атасызбы? Жок. Эмне маанайыңыз бир аз суузго? Все хорошо. Я. Все чики-пуки. Ошондой эле болсун, а то биз көрүүчүлөр биз дагы бир багандай ыңгайсыз, маанайы жок айтпайлы. А то ар бир көрүүчү сизди маанайы жок көргөн болсо мени урушат. Зулфия эжени эмне кылдыңар депчи. Жаркына эмне карабай атыптыр деппи? Эми мындай суу адамдар деле эми барында эле күндө эле маанай боло бербейт да. Өйдө ылдый болот. Плюс бар жакта минус болот, минус бар жакта плюс болот. Бул нормально эле да, мындай көңүл жок болуп калат кээде, эми билбейм, мындай нормально эле го деп ойлойм да. Жакшы. Эмне жаңылыктар болду жашоодо? Турмушуңузда? Жашоомдо жаңылык Жакшы элеби баары? баары жакшы. Жаңылыктарды айткыңыз келбейт атчамаз, Барбы жаңылык өзү? Кайсы жаңылык? Негизи эле жаңылык барбы жокпу дейм? Жакшы элеби баары? Баары жакшы. Машалла. Мына ушундай урматтуу достор, мекендештер, Зулфия эженин үйүнө келип, Зулфия эже менен коурашып, ушундай бир күлкүсүн көргөндө бир башкача бир сезимге бөлөнүп кетесиң да. Албетте, Аллах таалам бул эжебиздин ушул жакшылыгына себепкер кылды, көптөгөн маселесине себепкер кылды. Бул да Кудайдын буйругу менен, урматтуу туугандар, мекендештер. Эми экран аркасында кээ бир эжени жакын тааныган, билген, балким саналаш, балким эле жакындары, мындай мисал айтканда да, эми отуруп алып, сынап отургандар деле чыгар, бирок бул маселе бир Алланын буйругу менен да. Бул ушул күнгө чейин жасалып келген иш, ушул күнгө чейин аткарылып келген иш, ушул күнгө чейин сиздердин аманатыңыздар дарегине жеткирилип келген иш, бул бир гана Алланын амири, Алланын буйругу менен, урматтуу туугандар. Кудайга шүгүр, карагылачы. Зулфия эжебиз бүгүн Рамазан айында орозосун кармап, жашоосунда биринчи жолу деп атат. Эми мен 12 мүчөсү түгөл инсандарга бир мындай мисал келтирип айтып кетейин. Бир аз жакыныраак калып койсоңуз. Урматтуу туугандар, караңыздар. Эки көздөн айрылган, азыр Кудайга шүгүр кулагы угуп калды. Жалгыз ушинтип кандай кыйынчылык өтсө дагы, бирок ушул эжекебиз мына Рамазан айында орозосун кармап атат.
Биз кээ бирибиз кадимкидей басып жүрөбүз. Кудайга шүгүр, бардыгы бар. Мүмкүнчүлүк десе мүмкүнчүлүк бар, ден соолук бар, жеп ичкен астыбызда турат. Тапсак болот, көзүбүз көрөт, кулагыбыз угат, бирок Рамазан айында орозобузду кармай албай атабыз да. Ушул эжебизден үлгү алыңыздарчы туугандар. Мен жогоруда айттым го, бул эжебиз эч качан даттанбайт, армандамайт. Бүгүнкү күндө бизгечи ушунчалык көп кайрылуулар болуп атат. Эми баягы кичине видео тартып, коомчулук менен кээ бир бейтаптарды бөлүшүп атканга, балким биз да бөлүшсө, Рамазан айында бизге да жардам болуп калса деп, балким муктаждыгын айтып аткандыр. Балким кээ бирлери ушул Рамазан айында бир элдин жардамын пайдаланып калайын деп аткандыр. Мен таң калам да. Бүгүн кичине эле сыноо берилип атса, дароо бир жардам сурагандан алыс болсок дейт элем да. Азыркы заманда кыйналбаган инсан жок болсо керек. Баардык кымбатчылык башка. Бирок ошентсе деле мындай ушул эжебиз мына Кудайга шүгүр өкмөттүн берип аткан чакан бир пенсиясына жашоосун өткөрүп атат. Ал эми элдин жардамы мына кечээки күндө мен список азыр жанымда эмес, толук сиздердин берген аманатыңыздар, ошондон кийин Мбанк, Сбербанкка түшкөн аманаттар кийинки операциясына дагы ошол кулагынын сырткы части 2 жылдан алмаштырат дебедикпи биз? Мына ошол миллион каражат кетип калат да Жаркын эже. Мына ошол каражатты уже биз чогултуу баштадык. Ошо Питерден келатканда эле 300 миңдей каражат ошол жактан чогулуп келди. Мына ошолдон кийин дагы сиздер менен бөлүшүп атабыз. Туугандар, мен Рамазан айында сиздерге да бир сөзүмдү кыскартып, токотерин айтып кетейин. Бүгүн Рамазан айында жакшылык кылат элем, ыйксан кылат элем, садакамды, зекетимди кимге берсем деген инсандар бар. Чыныгы муктаждарга жеткириңиздер дейт элем. Чыныгы муктаждардын бири мына ушул Зулфия эжекебиз. Эмнеге? Анткени алдыда дагы операциясы бар. Дагы кулагынын сырткы части бар. 2 жылдан кийин. 2 жылдан кийин ал аппараттын өзү азыркы учурда баасы 1 миллион экен, бирок операциясы дагы башка. Ашыгы менен 1,5 миллион каражат кетет, бирок 2 жылдан кийин эмне бар, эмне жок, ким бар, ким жок, дагы эмне болот, ошону даярдап, ошол каражатты бир жерге даярдап, мындай дайындап койгон болсок, балким эжебиз кийинки учурда бизден башка менен деле барып, жакындары менен барып деле ушул операциясын өткөрүп келе берет эле дейм да. Ошон үчүн мен ушул иш аткарылып аткан учурда мен сиздерге айтып кетер элем. Келиңиздер, ушул видеонун астында Мбанк Зулфия эженин өзүнүн ачылган, Сбербанк ошол фонддун шоту коюлган буга чейин кызмат кылып келген. Мына ушул 2 шотко колуңуздардан келишинче салымыңыздарды кошуңуздар. Ар бир көрүүчү жок дегенде 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин салым кошкон болсок, мисалы ушул эжебиздин азыр 300 миң, 400 миңге жакын каражат чогулуп калдыбы? Кече күнү отчет бергенимде толук уккансыздар. Мына калган каражатын азыр дароо эле чогултуп даярдап койсок болот. Анан эч кандай күмөн санабаңыздар. Ар бир буга чейин, ар бир жасалып келген иштер, ар бир муктаждардын аманаттары, так, дана, дарегине чейин, ийне жип, мыгына чейин отчету берилип келген. Бирөөнүн акысын же болбосо бирөөнүн аманатын же болбосо сиздердин аманатыңыздарды биз фонд эле эмес, жада калса башкага дагы мындай жедирбегенге аракет кылып коргоп келгенбиз. Дагы деле алдыда мына ушундай иштер жасалат туугандар. Мына бул эжебиздин деле ошол 2 жыл болду бежеке? Канча жыл болуп калды? 2 жыл болду. 2 жыл 2 жыл мурда операциясы болгон. 20-сында келбедик белек. Ошондойбу? Мына ошол 2 жыл мурда жасалган операциясынан сиздер ошол маалда жардам бергенсиздер. Ошодон ашынып отуруп, жалпысынан канча жол барып келди Питерге? 4 жол барып келди. Канча? 5 жол барып келди го дейм. 4-5 жолун барып келди. Караңыздар, ошол маалда берген аманатыңыздар. Ошон үчүн сиздерге айтып кетер элем, ушул видеону максимально таратыңыздар. Көрүүчүлөр чындыгында бир аз баягындай пассивный болуп атат. Максимально таратып, группаларга таратып, видеолорго лайк басып, анан колдон келишинче колдоп ушинтсеңиздер, мен Рамазан айында бул жака иш чара менен келип эжеден зыярат кылганча кайра сиздер менен кайрылып турган учурум. Туура эмес түшүнбөңүздөр, биз эженин алдыдагы маселесине сиздерге улам алдын ала ушул бир даярданып, дайынданып аткан учурубуз. Ушундай туугандар. Жаркын эже, тура эле бул маселе кандай карайсыз? Туура, мен дагы ошо өзүмдүн тааныштарыма могу эмеден кийин, таравих намазы бүткөндөн кийин деп статуска коюп, ар бир группага Мбанк номерин жөнөтүп бөлүшөйүн деп аткам. Негизи азыр мына 2 жыл, 1,5 жылдан кийин аппарат алмашат да. Алдын ала азыр биз каражат чогултуп атабыз. Ушул маселени сиздин оюңуз кандай мисалы? Акчасын ушу чогултуп дайындап койсок, кийин барганда баягы аппаратын алмаштырганыбызга жеңилирээк болот эле да. Каражатты биз кайдан алмак элек? Баягы эле дагы эле ушуга чейинки каржылап келген карапайым элден эле. Себеби буга чейин биз гүлбарчындар болуп канча деген эшикти сүзгөнбүз, канча деген министрлердин алдына кат алып барып таштаганбыз. Бирөөдөн да жооп ала алган эмеспиз.
бизге жардам бере турган болгон эле жалгыз карапайым эл экен. Үмүтүбүз ошо карапайым элде. Түшүнүктүү. Сизге рахмат Жаркын эже, ушул өз балаңыздай, Разы өз кызыңыздай. Жашыңыздардын аралыгы канча жаш? 6 жаш. 6 жаш. Мына курбу катары деле. Өзү айткандай Мама ул дейм да. Как Чача ошо мамасы эне мама. баладай көп жылдан бери ушинтип келишет. Анан кызындай, эже дагы Зулфи эже дагы Жаркын эженин апасындай көрүп, ушундай бир сөйөнүп, таянып, ишенгени ушул эже болуп калды чындыгындачы. Чет жака кетем десем эмне кыласыз дейт, чемоданга салып кетем дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, сизге дагы рахмат Жаркын эже. Тынч болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ушул эжеге кызмат кылып атасыз. Алла разы болсун негизинен. Ар бир кызмат кылгандардан Алла разы болсун. Инсан, адам көрбөсө көрбөй калгандыр, бирок баардыгын Алла көрүп турат туугандар. Адам көрүш үчүн биз кызмат кылбайлы, адам көрүш үчүн биз жардам бербейли. Эң негизи Алла көрүш үчүн кыла берели иншалла. Алымдар айтат го, адамды, инсанды разы кылыш кыйын. Бирок Алланы разы кылыш оңой деп. Анын үчүн ушундай инсандардын дуасын алган болсок, чыныгы ушундай мекендештерибиздин кызматы аркылуу сөзсүз Алланын ыраазылыгын алар элек. Ушундай, Жаркын эже, Зулфи эже, мен бул жака бир жумуштар менен келип калгам да, анан сизге зыярат кылып келгенче коомчулук менен ороз айында бөлүшүп, кийинки операцияңызга каражат ба чогултуп атпайбызбы? Кабарыңыз бар да, билесиз. Кабарыңыз барбы? Зулфи эже. Кабарың барбы дейт. Акча чогултуп аткан, тиги аппаратты алмаштырганга акча чогултуп атабыз го, ошону айтып атат. Ошол кабарды уктум жаңы эле. Жаңы эле өткөндө эле биз эмеден Питерден Келгенде ооба. акча чогултуп келдиңер эле ошол жактан. Ошол каражат дагы бүт ошо сенин кийинки аппаратыңды алмаштырганга деп чогултуп атат да. Мына ошол иш дагы деле буйруса, кийинки операцияңызга чейин даярданып, дайындалып калган болсо, өзүңүзгө эле жеңил болот эле дейм да. Туурабы? Ооба. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерден дагы бир кичипейиликке суранам. Ушул видеону максимально таратыңыздар. Зулфи эже, жакшы отуруңуз анда, Жакшы отуруңуз. Ооба, жакшы эле отурам. Ооба, орус бейил да, орус бейил болуп калган. Биз болсо нукура кыргыздын каада салты менен жашаганга, карманганга бир аз баягындай разницасы болуп турат. Зулфи эже, кармаган орозоңуз кабыл болсун дагы бир жолу. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Угуп атасызбы сиз? Угулуп атабы? Кармаган орозоңуз кабыл болсун дейм. Аллахым разы болсун. Сен да орозоң кабыл болсун. Баарыбыздын орозобуз кабыл болсун. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармап атабыз. Ар кимдин ошо дубалары кабыл болуп, Аллахым шифасын берсин ким азыркы учурда сыркылып жатса. Барыңарга дагы бир ирет ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип дагы эле мага ошол кол сунуп жардам берип келатасыңар. Чын айтсам, сөз менен ыраазычылык билдириш абдан эле кыйын экен. Ошол себептен мен көбүнчөсү ошо дуа менен ыраазычылык билдирем да. Дуа кылып, ошол мага кол сунуп, ошо рызкысы менен бөлүшүп жүргөн адамдарга ошол Аллахтан жакшылыктарды сурайм да. Ошол силерге дагы Аллахым дагы ыраазы болсун. Жаркын эже, Медер. Силерди дагы Аллахым ошо силерди дагы колдоп, каякта жүрсөңөр дагы жашооңдо баардыгы жакшы болсун. Аман болгула, эң негизгиси. Рахмат. Сизге дагы Таштап Кудай кетпегиле. дагы деле кыжалатты. Сизди эч ким таштабайт эме, Зулфи эже. Бизден Тамашалатпаймынбы? туура, ооба. Кече күнү Ошто бир Касиет деген карындашыбыздын астына бардык. Албетте кыргыз элибиз бар, мекендештерибиз бар, кайрымдуу элибиз бар. Сиз элдин жүрөгүнүн ордун алдыңыз да. Сизди эч качан таштабайт. Кыжалат болбоңуз, дайыма эл сурап турат. Биз сизди эл менен бөлүшө албасак дагы бизди урушуп, Зулфи эже кандай, эмне болуп атат деп сурап турат. Чындыгындачы. Анан кээ бир туугандар, мына кече күнү кээ бир мырзалар, кээ бир ар кандай оюңуздар менен Зулфи эжеге ушундай биз аркылуу бир сөздөрүңүздөрдү, же болбосо бир сунуш саламыңыздарды жазып атасыздар. Эми азыр бул нерсени ойлоно турган убакыт эмес туугандар. Учуру келгенде ал нерсени дагы ойлонобуз, ал нерсени да сиздер менен
бөлүшөбүз дегендей. Азыр эженин биринчи ден соолугун ойлоп туралы. Адамга эң биринчи ден соолук кымбат го. Ден соолукту ойлоп туралы, анан буюрса баары жакшы болот. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө дайым эже үчүн момундардын башка куралы дуа дейт го, дуа кылып туруңуздар иншалла. Ассаламу алейкум.